Assalamu alaikum, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен жаңы сабагыбызды улантмакчыбыз. Жаңы сабак эмес, болуп келаткан эле сабактын жаңы темасы десек туура болуш керек. Бүгүнкү өтүлө турган тема Хамза жана анын жазылыш түрлөрү. Хамзанын өзү эки түрү бар. Улоочу Хамза жана кесүүчү Хамза деп. Biz bugün al tuuralı toktolboyuz. Balkim al tuuralı atayın tajvid iliminde sizler menen kenen toktolsa bugün болгону ошол Хамзанын буга чейин сиздер таанып келген бир эле Хамза бар. Ошол тууралуу өтөбүз. Кайсыл тамгалар менен кандай абалда жана кайсыл жерлерге жазылат деген теманын үстүндө сиздер менен сабагыбызды улантмакчыбыз. Андыктан Алла Таала жалпыбызга күч кубат берсин дагы ушул сабагыбызды барыбыз үчүн пайдалуу болсун. Жаздык бул жерде Хамзанын жазылыш түрлөрү. Хамза деген өзүңүздөр билгендей бул белги дейм да ушул Хамза деп ушундай абалда жазылат. Буну бардыгыбыз эле буга чейин билгенбиз. Адатта биз көрүп билип келаткандай Хамза дайыма эле кайсы алиф тамганын же үстүнө жазылат, же болбосо астына жазылган абалдарды көрүп келатканбыз. Эми бүгүн өзгөчөлүк кээ бир нерселер менен Хамзанын мындай өзгөчөлүгү бар. Ошол биз 28 тамганы өтпөдүкпү буга чейин, араб тилиндеги 28 тамга. Ошол 28 тамгалардын Хамза үчөөнүн үстүнө мындайча айтканда олтура алат. 3 тамганын үстүнө Хамзаны коюп жазсак туура болот. Башка тамгалар Хамзаны өзүнө кабыл ала албайт. Ал тамгалар кайсы Хамза менен бирге жазылынган деген болсок, албетте бул биринчиси алиф тамгасы. Мисалы мына алиф, дагы бир сыйра жазып коебуз. Алиф, андан кийин вау жана я тамгасы, жана созуу тамгалары бар эмес беле, мат тамгалары. Ошондо келген мына Хамза. Ушул тамгалардын үстүнө алиф олтура алат, жазыла алат. Качан алифтин, воудун жана я тамгасынын үстүнө Хамза келген болсо, Хамзанын гана аракети окулуп калат. Эгерде бул жерде Хамза воудун үстүнө Хамза келип туруп, аракети а болгон болсо, ва болбойт, балким в тамгасы бүтүндөй жазылган менен окулбастан жокко чыгып кетет дагы, Хамзанын гана аракети болот дагы, жөн эле Бул жерде дагы же болсо мындай фатха келсе, же болсо я эмес, балким алдына келген болсо и эле болот. Муну азыр сөздөрдү жазганда дагы сиздер иншалла толук маалымат аласыңар деген үмүттөбүз. Хамза алиф менен келгенде Амара сөз башында келип атат. Ал эми же болбосо буга чейин алифсиз жазган болсок, Хамзасыз алифтичи, мындай да сөз бар да. Бул амара кандай окулган болсо, Хамза менен келгенде деле ошондой эле амара эле болуп окулат. Амара. Же болгону Хамза сөз аягында келген болсо бир аз өзгөчө. Мисалы мындай болсо. Кара деп туруп алифтин үстүнө Хамза жазылат да, анан фатха белгилиси болгондо кара тагыраак айтканда бул жерде мындай бир нерсе бөлүп турат десек болот. Кара деп бир окубайбыз, балким кара кыска. Кара бөлүп коебуз. Кара же болсо экинчи сөз якра. Якрау деп бир окубай, балким якрау. Кара якрау. Хамза сөздүн башында келген болсо эч кандай мааниге эмес, амара болуп окулат. Болгону сөз аягында келген болсо окуп келат туруп Хамзаны аракетин өзүнчө айтып коебуз. Кара якрау. Ал эми Хамза бул жерде үчүнчү сөздө Хамза сүкүндүү болуп келген болсочу деген суроо болгон болсо, жообу мындай. Я муру. Хамза сүкүн астында келип калган болсо, Хамзаны кыска чочтуп окуйбуз. Я муру бүттү. Я муру. Сөкүндүү болгондугу үчүн. Я муру же я хузу. Я хузу.
Яхузу. Мындайсы. Кечиресиздер. Яхузу. Яхузу. Же мә созу. Мәмур. 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 Әлеме, азыр байқаған өзіңіздер қарап тұрғандай біз азыр алиф менен келген авалын жаздық. Эми я менен хамза келген болса қандай жазылат? Кантип окулат? Ошону окуйбуз. Қарап тұрғыла. Кури деп тұрып мына. Кури анан белги бар екен. Кури-ә. Кури-ә. Есіңіздерде болса, я тамғасы жазылып тұрып, алдында эмнеси бар эле? Сөзсүз эки чекити бар эле. Качан хамза келгенде, үстүнө келгенде бул эки чекит жазылбай калат. Ошону эске алып койгула. Кури-я. Я жок. Я жазылды, бирок бул окулбай калат. Кури-ә. 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 Же болсо Qari-u. 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 Алеме, вау менен хамза сөздө бир келген болса, кантип окулат деген болса мына. Хамза сөккүндө болса мына. Ю'мину. Ю'мину эмес. Вау окулбайт. Дедик, эмне үчүн хамза келгенде вау жазылат дагы автоматтык түрдө окулбай калат. Болгону жазуу түрүндө гана кала берет. Ю'мину. Ю'мину. Же болсо Mu'min. 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 Дагы янын бул өзүнчө абалы, эми я сөз билесиңер, сөз башында бар. Анан сөз ортосунда жазылат эле го. Эсиңиздерде барбы? Качан ушундай сөз башында, сөз ортосунда болгон абалда хамза үстүнө олтуруп кала турган болсо, мына хамза олтурганда янын аракети туш кылат дедик го. Ошентип я жазылбайт. Мисалы, ушундай абалда да келип калган сөздөр бар. Мисалга Qa-il. Хамзанын аракети болгону. Касралуу болгондо үчүн. Qa-il. Qa-il. Же болбосо Sa-il. Сәил. Сәил эмес эч качан. Сәил. Ал эми бул абалда болгон болсо бир сөз жазабыз, бир эки сөз силерге түшүнүктүү болот. Мисалга кантип окулуп калат, урматтуу көрөрман? Аракет кылып көрүңүзчү. Би'са. Би'са. Биру. Биру. Же болсо, эми хамза сөкүндүү болбой эле сөз ортосунда келген болсо мына. Сәэле. Сәэле. Сәлемес. Сәэле. 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 Анан хамза алиф, воу, яга жазыл тамгалардын үстүнө жазылбастан балким өзү жалгыз деле жазыла. Сөз аягында, мисалы, монтип, отдельно деле келе берет. Bir söz жаза турган болсок, мисалга, мындай сөз бар. Ш тамгасы ша-ә. Ша-ә. Син тамгасы менде келет. Сә-ә. 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 Же я менен келген болсо Ши-у. 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 Урматтуу көрүүчү, сиз хамза жана анын жазылыш абалдарын түшүнө алдыңыз деген үмүттөбүз. Дагы именно хамза анын жазылыш түрлөрү бир аз оорураак сабак болгондугу үчүн биз колдон келишинче доскага жазып силер менен жакындан тааныштырганга аракет кылдык. Ошол эле абалда сабагыбызды токтотпостон туруп дагы буга чейин болуп келген китептен биз ар бир сөздү окуйбуз. Буну дагы зерикпестен аягына чейин карап бесира окуп койгон болсоңор, биз менен иншалла хамза тууралуу силерде толук түшүнүк иншалла пайда болот.
Хамза жана анын жазылыш түрлөрү. Хамзанын жазылыш түрлөрү дейбизби? Хамза алифке, я, воу тамгалардын үстүнө жазылат деп өттүк. Эмесе ар бир сөздү артыбыздан кайталап окуганга аракет кылгыла. Амара, ахаза, қара'a, яқрa'у, я'муру, я'хузу, мә'мур, мә'хуз, қури'a, я емес, қари, сүкінді, қари, мубтади, мустахзи, ю'мину, mu'min, mu'azzin, mu, хамзаның үстіндегі, ваудың үстіндегі хамза, mu'azzin, mu'azzin, muallif, qail, qaim, sa'il, ma'il, ra'is, bi'sa, bi'ra, sa'ala, yas'alu, mas'ul, sha'a. Бұл толқын сызықты көріп тұрып, башта жана жазғанда эмне үчүн түшүндүрмө берип едиңиздер деген болсо, бул толкун сызык тууралуу да кийинчерээк менен өзүнчө сабак кылабыз. Бул толкун сызык 4 звукка чейин, 4 алифке чейин ошол аракетти созуп окуш керек болуп калат. Окулушу мындай: шаа, саа, жаа деп окуйбуз. Кийинки бетинде ошондой эле жиа, яжиу, юсиу, мусиу жана хамза сөз аягында эч бир тамгага кошулбастан өзүнчө жазылганда шайу, файа, милу, буру, жузу жана кыраатун деп калган сөздөр ушундай эле жазылат. Урматтуу көрөрмандар, Хамзанын жазылыш түрлөрү колдон келишинче аракет кылып сиздерге түшүндүргөнгө болгон күчтү жумшадык. Иншалла үмүт этебиз, сиздер маалымат толук ала алдыңар болуш керек. Албетте бул окуу өзүңүз пайдаланып, угуп, билип аткан сабактарыңызды, сабакты үйрөнүп, билүүнү каалайм деген бир туугандар менен, жакындар менен, санабаштар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Анткени ар бир киши Кур'ан-ы Керимди, Алланын сөзүн окуп үйрөнүүнү каалаганга аракет кылгандар жок эмес, толтура. Ошолорго дагы балким себепчи болуп калсаңыз, иншалла ал соопко шериктеш болгон болосуз, бизге жардам кылган болосуз демекчи. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.